Onu көрсөң, вообще сам салаттарда. Bir kilogram berip koyduk şöyle. Берет па? Ha? Берет ашында. Mına 1 bu килодан деле көп берип коет го. Күндө эң чоңун тартып 130 грамм. 130 gram oldu. Biz азыркы учурда Ысык көл областында жүрөбүз. Бул жакта клубника экспорт кылып атабыз. Россия, Казакстанга Ысык көлдүн клубникалары. Мына бүгүнкү күндө Ысык көлдөн 11-12 фура кетип атат. Ысык көл областынан тарыхтан биринчи жолу клубника менен целый фура толтуруп чыгабыз. Мынакей мына сонун болуп толту, мынакей товарды бөлөп алсак, мынакей сонун истеп. Баасы азыркы күндө 300 сомдун тегереги болот. Үчөөбүз биз биякта үчөөбүз иштетебиз да. Сиз карайсыз. Мен карайм. Айылда мен турам, булар шаардан келген. Булар инвесторлор турбайбы? Инвесторлор да, Бул Азия. Бул жерде да өзүн жакшы көрсөтүптүр да. Бул жердеги байкөбүз да мактап атат, ушу Азия сортун. Вообще укмуш депчи. Бул тим эле. Эгер ушундай клубникадан бир фура толтуруп алсаң, сортовой клубникалар Россия жебейт деп атып, мына бир 90-100 граммдан чыгат го дейм, а? Биздин Россиядагы сатуучуларыбызга, клиенттерибизге терең ыраазычылык. Силер күчтүү экенсиңер. Ушул биздин сортовой клубниканы Россиянын рыногуна киргизгенге биздин Клуб Малина компаниясынын командасы көп салым кошту. Салам алейкум туугандар. Биз Ысык көлдө жүрөбүз. Кубат байкенин полясына келдик. Кубат байке азыр канча сорт клубникаңыз бар? Bizde 4 sort klubnika var da bizde. Azia, Gleri, San Andres. Сан Андрес кайсы? San Andres ve Bulgar'da. Алмаз байке сиз билет окшойсуз го? Biletin. Ушул Сан Андрес окшойт, э? Ne usul? 4, 9 uğur var. Ya. Ушул Сан Андрес, э? Былтыр тиккенсиңер? Август. Май айында отурган. Күзүндө түшүм алдыңар мындан? Күздө бир аз алып Мөндүргө алдырдыңар ба? Азияда. Мында көп орун ала бербейт экен өзүнө. Өткөндө эң чоңун тартып 130 грамм. 130 грамм болду. Азия килери болбойт экен бизге, шамал жерге ооруйт экен. Клер болбой калат бекен. Килери болбойт экен бизге. Бир эки агроном баладан да сурап көрсөк, килери болбойт дейт көлгө. Далдоо жер болсо болот экен да. Эмнеге Азияны көбүрөөк тикпедиңиздер анан? Биз былтыр эле баштадык анан. Эксперимент. Сан Андрес, Альбион, анан Азия. Му кайсы сорт? килери ошол. Клери бүтүп бараттыр да? Майдаланып бул ооруйт экен бул. Шамал жерге болбойт экен. Бул көп ооруптур, Почти бүт эле, килери бүт эле болбой калды. Муну жулуп туруп эле кайра ордуна Азиядан тигенде отасыз ба? Азиядан отургузуп калды атасы. Сан Андрестин да. Дагы сонун экен. Бул ылдый жагын эмне эттиңер? Биягы Сан Андрес основном. Бир аз Альбион аралашып кеткен те ылдый жак жагына. Жаңы ак пленкага. Мунун өсүшү да жакшы экен. Кассетный бул. Кассетный чыгарганбыз да бу жактан. Бул качан тигилген? Былтыр күздө, октябрда тиккенбиз муну. Жазда бир сыйра гүлүн алганбыз ошо. Бүтүп атабыз азыр. Башталыптыр уже акырында. Гүлү кесилбей алгандар байлап. Бул да Сан Андрес эсби? Сан Андрес бул да. Дагы сонун экен. Канча жерге кылгансың? Буяк 20 сотый 10 000 көчөт киргизгенбиз буяк. 10 000 көчөт. Бул жака Буякка 18 000 көчөт отургуздук. Чынында Азия күчтүү экен силерде. Азия күчтүү экен бизге. Өзү биз ушундай неме кылып атабыз. Бул Клери ультра ранний сорт болот да, бул эрте бышат. Азиядан эрте бышат.
Эрте бышат дагы. Анан эмне себептен ушул эгер кыз сорттордон отуруза турган болсо ушул кичине поздныйраак сортторду көлгө сунуштап атабыз да. Быйыл көрдүңөр да, могу эрте бышкан клубникалар чүйдүкү менен бирдей бышып калды. Анан бизге баа бул жакта болбой, тиги жакта дагы мындай бизге дагы экспортко чыкканга кичине кыйынчылык жаратты да. Ошон үчүн силер ушу поздный кечирээк боло турган клубникалар тиеш керек экен. Мисалы могу Азияны көрүп атам мен көлдөн. Муш экен, жакшы экен. Эгер кызды тигиш керек боло турган болсо, силерге ушул Азияны тигиш керек экен. Анан энези боло турган болсо, ушул Альбион, Сан Андрес. Сонун болот экен да дагымычы. Ама Азия onu görürsen. Başka samsalatları. Bir kilogram berip koyduk şöyle. Берет па? Ha? Берет та шынымен. Mo Килодан деле көп берип коет го. жаны. Байчачеге болуп кетип турмуларыңыз. Гүлдөп. Эмне тербие атасыз? Тербейсизби? Бүгүн терип атканбыз да, токтотуп койдук да. Тергиле. Мен балдарга айттым. Тергиле да. Токтотуштун кереги жок. Жана ким Токтотпо болот тергиле. Рабочийлердин баарын жетирдик, токтотуп отурганбыз да. бүгүн тербегиле прием болбойт дедим да. Тергиле. Укмуш болуп бышып калып турган тергиле да. Терби өткөрүлө да. Пайда. Мыкты экен бизге. Пайда. Жакшы жүктөп кетип атат да ушуга. Ушулар да. Эң эле Алды. Азияга кетип атат. Кача чат? Ай. Азиядан чат 60-70 килодай чыгат. Сонун экен. Мунун эң эле мунун больной точкасы жамгыр көп болсо чирийт экен. Ооба. Анан башкасы проблема жок экен. Бизде жамгыр деле көп деле неме этпейт, жаабайт деле бизде. Деле бузулбада, проблема болбода. Ону эки рядты көрөлүчү. Клери бул жакта жакшы, силерде өзүн жакшы көрсөтүп атат. Кээбирде бирок көлдө деле клерини жакшы карагандар бар. Билбейм, бизде могу неме тоого жакын болуппу, шамал болуп неме болуп. Азиянын эч оорусун байкаган жокмун да. Бугорду бийик кылыш керек экен дагы. Эми ушундан көйөтөлү деп атасыңарбы? Ооба, ушундан көйөтөлү деп атабыз буюрса. Клерин дамы бар экен, Клерин дамы бар. Тергиле да, тергиле. Терип салыш керек. Ооба. Ооба, терип өткөрүп сал. Күндөн күнгө тура берсе, наоборот, бизге проблема да бул. Ошо Азия мындай көп күндө тура албайт экен. Көп күн турбайт. Көп күн турбайт бул да. Клериңиз жаман ооруптур да? Клери. Майдаланып да кетти. Ооба. Сизде мындай клубника бизнес кылганга болот бекен, бизнес катары бул жакта? Болот экен, жакшы эле болот. Мындай болуш. Да, жакшы болот. Эмне ошибкалар болду? Эмнени кылбаш керек экен мисалы? Бизге сбыт керек да, Сбыт ал проблема эмес дечи, мындай поляда мисалы. Поляда башка деле проблема жок. Бизге баары эле жакшы. Ушу сорт деле туура тандап алыш керек экен болду. Ушунда силер неме такыр эч кандай проблема жок деп элдин баары клубника тигип алгандан кийин.
Эми биз өзүбүздүкүн айтып атабыз да. 4 сот келди, анан кайсы экенин өзү айтып атпайбы өзү элечи. Мисалы үчүн азыр айылдын асты менен үстү айырмасы бар да, жылуу болот. Айылдын асты бир жума айырма бар биз Биякта кечинде Бияк шамал болот. менен айылдын асты. Күн киргендейинчи. Айылда эрте бышабы. Асты эрте бушат. Клерин алалы деп атабыз. Мындан коелу деп атабыз. Бу жерден ортодон бир 10 бугурду алабыз эми. Клери менен Альбионду алып салалы деп атабыз да. Aynen bu da emes hep böyle. Сан Андрес менен Азияны калтырайлы деп атат. Э, Альбионда жакшы болбоду а? Альбионда майланып кетти биздики. Мен былтыр немеден алдырганбыз да, Россиядан көчөт. Жолдун астында мен дос балам бар алда. Классташ. Аныкы да аябай ордун эмес, Альбион. Орду а? Азияларды кассетный. Азиялар жок, Фриго келген булар. Фрига келген. Буларды былтыр жазында отургузган. Я, майда отургузганбыз. Былтыр түшүмүн бир аз мындай майда чүйдө байлаган жеп көргөнбүз анан. Быйыл көрдүк да. Дыйканчылыкты үйрөнүп калыпсыңар, жакшы эле. Ылдый жагы көрүнүп турат, уже башкача. Үстүндө бассейн барбы? Тиякта бассейн. Өзүбүздүн местный клубника дагы барбы? Бияк карындаштыкы үстү. Местный клубника. Могу жакта экспертет болуп көп жер бар экен го, биякта иштетпейсиңер. Жерибиз керең, кичине көчөт жагынан. Азыр мына асты айылга чейин bu yakta 2,5 жакшы эле жери бар да шу да. Өзүбүздү караштырып жүргөн. Жергенен. Жеркенен. Жо эми анын башында неме экен да? Могу билбашка турса кайсы жакшы результат бере тургандар кылышты. Жо эми бул жылдан жылга кете берет. Мисалы, сиз азыр бул жерде Клери жакшы болбой атат, Азия жакшы болот деп атасыз. Мисалы, көлдүн эле башка бир жерине барсаңыз, бирөө айтат, мага Азия вообще жакпады, мага Клери сонун болот дейт. Анан бардык жерде бир сорт болушуна мисалы айтыш кыйын да. Бир жерде бирөөнүкү Альбион жакшы болот, бирөөсүнүкү тигинеси жакшы болот. Былтыр көрдүк да. Анан бирөөнө басым жасаш кыйын экен. Ураган сеппедиңер беле? Ураган себилген бияка. Ошондон болушу да мүмкүн. Буга себилбеген. Жок, баарына окшоп, баарына себилген. Тиги ылдый жагына да себилген ураган. Ураган себилгенден кийин клубниклар моундай болот да. Агарып. Оруп кетти. Ала жазда себилген да, өсө элегинде. Көп чоңой элегинде себилген. Эми кайра эле ушуну жулуп туруп ордун Азия тигезиңер. Эртеттик эле. Буюрса бул түшүмү бүтсө эле анан буюрса баштайбыз. Эрте тиксеңер. Эртерээк түшүмгө кирет да. Азия бирок мага да жагат. Мунун эмнеси менен жагат, товарный вид. Анан кийин даамы. Анан бирок бизде бул дагы бир 10 күнүн ичинде бул бүтөт да. Андан кийин бизге күзгө чейин клубника сатышыбыз керек да. Бул Сан Андрес, Альбион, Монтерей деген мурана. Оюңуз бир сотко өтпөйбүз, бизге да ошол. Погода дагы кандай болуп турат? Жазда калып калсак, тияк болгондой. Ошондой. Страховать этип. Биягын. Ошо жана шарттарды түзөлү десек, ушу финанс жагы болуп атат. Агроспандыр, сетка жана 30% болду. Штора, придумать этип койдук да, мында кандай кылышып, только финанс керек болду да. Погода келгенде тарт кетмей берди. Ошол жагында Мөндүр. Мөндүр, Мөндүр. Былтыр мына урган, могу клёнканы тешип барабыз. Мөндүр катурганбы? Былтыр мындай чоң мөндүрлөр түшкөн. Тешип. Жок. Былтыр жаңы массага кирип калганда урган. Тоонун коюнда кече күнү Узун булак деген жайлооңорго барып келдик. Сонун экен. Ошол могу мындай барып туруп суудан бул бетке өтөт экен го. Бул бетке өткөндө 2% себилген жерлер бар экен. Кыр жолу. Ошол жака дагы кылса болот да көбүнкө.
Азыр бышат да ал жерде менин оюмча. Ооба, азыр бышат. Жан көпчейт. Жаан тынбайт бирок тоо. Чөп тараң кылкысында. Чөп тараң жыйнайсыңар ба? Жери. Баякка деле бир условия алып иштетсе болот болуш керек. Рисковать этип кылып көрүш керек деп атам да мен. Кылып көрсө азыр быша турган болсо меле. Аякта да жер бар. Уже майдаланды да булар. Майдаланды. Майдаланды. Ошол байкелер анда силерде мындай эч кандай проблема деле болбоптур да көйгөй. Бизде көйгөй деле болгон жок. Эмне көйгөйдү айтабыз? Ошо сбыт боюнча эмне жакпайт силерге? Ошону айтып бергилечи. Сбыттын эмнеси проблема болуп атат? Сбыттын эмнеси проблема? Наоборот силерде баа көтөрүлдү го. Бизде көтөрүлдү баа. Чүйдө 180 сомдон средний сатышты. Силердики 180ден башталды же 200дөн башталды? 170ден башталды бизде. 170ден, а? 170ден башталды, 340ка чейин саттык. 340ка чейин саттык. 2 күндөн бери жамгыр. 2 күндөн бери жамгыр. Жана бир аз терилген, анан 250ден алып койду 250ден. Бүгүн прием болбойт деген токтотуп коебуз да. Аларды барып азыр баштагыла дедим айла. Себеби дегенде эртеңки калтыра турган болсо силерде дагы бышат да. Карай берет да. Наоборот бүгүн толтуруп жүрүш керек болчу. Толтуруп кетириш керек болчу. Эртерээк. Жакшы байкелер. Рахмат анда. Биз дагы шапкасын тартып. Сурап көрбөйсүзбү? Кантип баштап калышкан, буга чейин эмне иш кылган деп? Салам алейкум. Айылдыкы дыйканчылык мурда кылгансыз да. Ой, мурда чөп, картошка, эгин дегендей эле да işte. Анан булар мен классташ болобуз экөөбүз. Дагы бирөөбүз бар. Үчөөбүз биз биякта үчөөбүз иштетебиз да. Сиз карайсыз. Мен карайм. Айылда мен турам, булар шаардан келген. Булар инвесторлор турбайбы? Инвесторлор да, мен буларга сунуш кылып ушундай акча салгыла, иштетели, жер чыгаралы. Ошо менен эле баштадык. Былтырдан бери иштеп атабыз буюрса. Расход чыгардык кайра. Элдер гектарлап чоң объемда тийишип атпайбы? Силерде ошондой пландар барбы? Бар буюрса. Ошо пландап дагы чоңойтолу деп тиги асты жатат. Биякта дагы полябыз бар. Азыркы учурда канча соток бул жерин? Общий. Общий аз 60 соток биягы. Толгон жери. Толгон жери. Быйыл күзүндө да жакшыласыңар монда. Жакшы экен. Мындайдан ниет кылып күтүп атабыз эми буюрса. Эми ошол ниет түз кылып эле, ишти кылып эле, анан неме бизде бир жылы чүйдө клубника башталды, анан 150 сомдон деп баштадык да. Баштасак дыйкандар нааразы болуп, силер арзан баштадыңар дедиле. Эртең 2 күн ушундай катуу жамгыр жаады. Клубникалар пленкага тигилбечи да. Ылайга киргизип жүрдү да клубникачы. 50 сом болуп калды клубникачы. Ошон үчүн ниетти жакшы кылып эле, кыла берсеңер мени акталат. Анан силерде эң эле коркунучтуу ошо мөндүр бар экен. Мөндүр бар бизде. Мөндүрдөн жана мөндүрдү тозо турган сетка тартса болбойт бекен? Болот экен, ошо өткөндө ким Алишерде токтоп калган биякка. Үйдө алып алып барат. Ошол сунуш кылды, 35% бар дейт го. Ошону тартып койсоңор мындай көп деле немеси жок деп. Мына туугандар, биз көлдөбүз. Бул көлдүн местный клубникасы. Булар биздин чүйдүкүнө караганда чоң болот экен. Анан товарный вид да жакшы болот экен. Жакшы. Бүгүн кичине слабыйраак, себеби дегенде кечинде 2 күн жамгыр жаа берди. Ошого слабыйлашат да. А мына могу бул альбиондор. Бул дагы азыр ушуп уже азайып атат. Туугандар. Товар жакшы бирок. Ошол туугандар. Ушуларды Россияга жүктөп атабыз. Яшиктин формасы моундай. 2 килограммдык. Ровно 2 килограмм атат. Муну сатканга жеңил да.
тергіле, көп өткіле. Азыр бізде дағы көлді тиккендер көп. Құдай берсе кейінгі жылы күніне бір 3-4 фурадан шығып қалады ғой көлдің товарлары.